Кара зире адам баласы колдонгон байыркы дарылардын бири. Бул өсүмдүктүн уруктары күчтүү дарылоочу касиетке ээ. Ошондуктан аны тамакка кошуп гана чектелбестен, учурда дары катары да колдонуп келишүүдө. Рим кориандры кара зире өсүмдүктүн бир аталышы. Бул тууралуу пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассалам да мындай деп айткан: өлүмдөн башка бардык оорунун дабасы. Кара зире элдик дагы, расмий дагы медицинада колдонулат. Бул өсүмдүктү байыркы Египетте өстүрүп жана колдонуп келишкен. Илимге белгилүү, анын уруктарынан алынган майы Туханхамондун күмбөзүнөн табылган. Кара зиренин касиеттери заманбап окумуштуулар тарабынан да изилденген. 1964 жылга карата бул өсүмдүктүн адамдын организмине тийгизген таасири тууралуу 485 илимий эмгек чогултулган. Кара зиренин уруктары ичеги ашказан ооруларын дарылоодо, ич көпкөндө, диспенсияда колдонулат. Дагы чарчаганда, астма жана жөтөл менен ооруган учурда биринчи эртең менен жана кечинде бир чай кашык ичүү зарыл. Экинчи ооруган жерге сүйкөө. Үчүнчү кара зиренин майы менен көкүрөктү жана жонду укалоо. Төртүнчү зайтун майы менен аралаштырылган кара зиренин майын көкүрөккө сыйпоо керек. Ревматизм оорусу менен ооруганда сарымсактын 5 бөлүкчөсүн карын ач кезде же 1 сааттан кийин кайнатылган тропикалык жыгачтан кургатылган кабыгына 5 тамчы кара зире майын аралаштырып ичүү керек. Экинчи, зайтун майына аралаштырылган кара зиренин бир аз бөлүгүн көп ысытпай ооруган жерге тез сүртүү керек. Баш айланган учурда кара зиренин 1 чай кашык майын чайга аралаштырып ичүү алуу. Экинчи, жаактын алдына жана моюндун артына сыйпоо. Үчүнчү, күн сайын 1 чай кашыктан ичүү менен бирге чекеге жана желкеге сүртүү. Төртүнчү, дартка чалдыккан учурда кара зиренин майын кулакка тамчылатуу керек. Көз ооруган кезде эртең менен жана кечинде кара зиренин майын көзгө тамчылатуу жана бул процедурадан соң кара зиренин майын 1 кашык өлчөмүндө ичүү зарыл. Экинчи, уктардан мурун кара зиренин майын көздүн айланасына сүртүп, бир нече тамчысы кошулган ысытылган суусундукту ичүү керек. Өттө жана бөйрөктө таш пайда болгон учурда кара зиренин жанчылган уругун бал менен аралаштырып колдонуу өттө жана бөйрөктө пайда болгон таштарды эритип жок кылууга жардам берет. Терилерди чоор баскан учурда эртең менен жана кечинде кара зиренин майын 1 чай кашыктан ичип күнүгө 3 жолу ооруган жерди укалоо керек. Канда холестерин азайып кеткен кезде жалбыздын кайнатылган суусуна кара зиренин майына 7 тамчы кошуп, бал менен даамын өзгөртүп, күнүнө 1 маал ач карын абалда жылуу боюнча ичкен жакшы таасирин тийгизет. Ал эми дарыланып жаткан кезде койдун майын жегенге тыюу салынат. Ашказанда жара пайда болгон учурда эртең менен жана кечинде 1 чай кашык кара зирени 1 стакан сууга 1 аш кашык зыгыр уругун кошуу менен аралаштырып туруп 2 мүнөт кайнатып, андан кийин тундуруу керек. Негизи күн сайын 1 стакан ичүү зарыл. Ал эми мындай учурда таттуу нерселерди жана цитрус өсүмдүктөрүн, апельсин, мандарин, лимонду жебегенден тышкары алардын согун ичпеш керек. Төрөт учурунда кара зире төрөт учурундагы толгоонун оорусун жеңилдетүүчү эң мыкты дарыларынын бири катары эсептелинет. Колдонуунун ыкмасы: бал менен аралаштырылган кара зиренин майын жылытып туруп ичип алуу керек. Чач жыдып түшө баштаган учурда эртең менен жана кечинде кара зиренин майын ичип, жана бул май менен жумасына 3 жолу башты укалоо керек. Башты кара зире менен укалаган кезде 10 мүнөт башты жуубай туруу керек. Анан 10 мүнөттөн соң башты шампунь менен жууган оң. Көк боор сезгенген кезде 1 стакан укроптун кайнатмасына 5 тамчы кара зире майын аралаштырып, аны 1 жума бою ичүү керек. Ошону менен бирге укроптун ордуна мажурумталдын жалбырактарында пайдаланууга болот. Простатит менен ооруган учурда белдин негизги жерлерин кара зиренин майы менен майлоо, укалоо жана жука сүйкөө керек.
Ошону менен бирге жарым стакан жылуу сууга 1 чай кашык балды, 1 чай кашык кара зире майын жана 1 чай кашык ромашка суусун аралаштырып ичсе болот. Иммунитетти чыңдоо. Кара зиренин майын 1 чай кашыктан 3 ай бою ичип жүрүү пайдалуу. Сасык тумоо болгон кезде кара зиренин кошулмасы жок таза майына ачыланган пактаны мурунга тыгып 10-15 мүнөт туруу керек. Ошол учурда дароо жеңилденүү сезилет. Эгер сасык тумоо катуу болсо, анда бул процедураны кайталаса да болот. Жүрөк сайгылашып сыгылган учурда кара зиренин майынын бир нече тамчысын 1 чай кашык бал жана 1 чай чыны сүт менен аралаштырып туруп ысык боюнча ичүү керек. Ошондой эле мындай учурда көбүрөөк салат жеп туруу сунуш кылынат. Кулак бүтөлүп калган кезде кара зиренин майына чыланган кичинекей пактаны кулактын ичине тыгыңыз да аны 1 саат бою кулактан чыгарбаңыз. Ошондо анын натыйжасы көпкө күттүрбөйт. Эскертүү: кош бойлуу жана эмчектеги бала бар кезде айымдарга кара зиренин дарысын ичүүгө тыюу салынат. Бир гана ыкмасы кара зиренин майын ооруган жерге гана сүртүү керек. Кара нандын курамында биолог май өтө аз. Көмүртек, натрий, калий, кальций, фосфор, темир жана А, В1, В2, ПП, С витаминдери бар. Организмден шлактарды, ууларды, жаман холестериндерди жакшы чыгарат. Анемиянын алдын алат. Курамындагы клетчатка ашказан ичегини жакшы иштетип, тамак аштын сиңишине көмөктөшөт. Ичегинин оорусу, ашказан жана 12 эли ичегисинде жарасы барларга, ашказанынын кычкылы жогоруларга жегенге сунушталбайт. Ооруну күчөтүп жибериши мүмкүн. Нан организмге пайдалуу же зыянбы? Көпчүлүк адамдар нандын эч пайдасы жок деген сөзгө ишенип, ал тургай акыркы убакта нандан таптакыр баш тарткандар да кездешет. Биринчи күндө канча нан жеш керек? Кара жумуш менен алектенбеген адамдар бир күндө 300-350 грамм нан жесе болот. Ал эми кара жумуш жасагандар, спорт менен машыккандар да андан көбүрөөк жегендери туура. Өспүрүм куракка чейинки балдарга 120-300 грамм нан туура келет. Өспүрүмдөр 350-400 грамм жесе болот. Нанды узак убакытка сактоонун кереги жок. Мында анын курамындагы пайдалуу заттар жана витаминдер жок болуп кетип, натыйжада нан организм үчүн зыяндуу азыкка айланып калат. Эгерде нан пайдалуу болсун десеңиз, ак нан менен кара нанды 24 саат, лепешканы 16 саатка чейин гана сактаганыңыз туура болот. Нанды 25 градустан жогору болбогон температурада, кургак жарык тийбеген жерде сактоо зарыл. Ошондо ал көгөрбөйт жана катып кетпейт. Целлофан баштыкка сактабаңыз. Мындайда нандын курамындагы суу бууланып чыгып, ошондон улам нандын ичи нымдалышат да тез көгөрүп кетиши ыктымал. Батон менен бөлкө нанды кышында жыгач же эмаль идишке жайында муздаткычка сактаңыз. Же атайын нан сактоочу контейнерге салып коюңуз. Нан сакталган идиштин ичине алма же кубик түрүндөгү кантты салып койсоңуз нан катыбайт. Кошумча маалыматтар: бышканына 5-6 саат болгон нан ден соолукка пайдалуу нан. Нандын ичиндеги жумшагына караганда сыртындагы катуусу ашказанга бат сиңет. Тузу жок бышырылган нан кан басым, бөйрөк, жүрөк оорулары менен ооругандар үчүн пайдалуу. Зарына болуп жатсаңыз, ачытылбаган камырдан калама бышырып жеңиз. Ашказаны боору өтө ооругандарга, ичегисинде жарасы барларга кара нан жегенге болбойт. Кант диабети менен жабыркасаңыз, ак нанды жегенден качыңыз, анткени ак нан кандын курамындагы кантты жогорулатат. Ден соолугу таза адам дайыма эле ак нан жей берсе, бул бара-бара организмдеги углеводдун алмашуу процессин бузуп, кант диабетине чалдыктырат. Жүрөк, кан тамыр, ашказан ичеги, эндокриндик онкологиялык ооруларды пайда кылат. Эч качан көгөрүп кеткен нанды жебеңиз. Көпчүлүк айымдар мындайда сыртын кесип алып, ичин алып калышат. Көгөрүп кеткен нандын ичи таза көрүнсө да колдонбоңуз. Анткени ошол ичинде да көгөртүп жиберүүчү козу карын таякчалары сөзсүз болот. Болгону алар көзгө көрүнбөйт. Мындай нанды жесеңиз ууланып, кан жана дем алуу органдарынын оңой менен айыкпаган түрүндөгү ооруларына чалдыгасыз. Нан жаңыдан гана көгөрүп келаткан болсо,
Анда көгөргөн жерлерин кесип алып, андан соң калганын жука кылып кесип, майга кууруп жесеңиз болот. Эгерде нандын ичи жабышчаак болуп, жагымсыз жыттанса, анда нанда картошка оорусу пайда болгон деп билиңиз. Картошка оорусун пайда кылчу бактериялар алгач унда өртүшөт. Алар нанды бышырып жатканда да өлбөй аман калышат. Мындай нанды жегенге мүмкүн эмес. Ал ден соолукка өтө зыян.